жүрген кезімде сағынып ақ сүйемге шөп жаңғырды сезім ол жанымды жалғыздықтан білдім бұл барқымды бірге жүрген кезімде сағынып ақ сүйемге шөп жаңғырды Мекенибизде saat 18. Окей радиосу. Жайдыргыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында барды бою тилеги. Билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен. Бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде saat 18:00 журналист Асел Кайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен сүйүктүү угармандар. Жадыраган жай өкүмүн жүргүзүп жаткан кечтердин биринде кайрадан жаңырган шейшембиде так ушул маалда сиздерге саламын жолдоп жаткан жакын досуңуз, сырдашыңыз Үй бүлөлүк Окей радиосунун апалар мектеби уктуруусу. Микрофондо кайрадан мен, журналист Асел Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова эжекебиз. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылат. Салам достор, биздин сүйүктүү угармандарыбыз. Бизди чыдамсыздык менен күтүп угуп жаткан угармандарыбыз менен үн алышып жатканыма абдан кубанычтамын. Сактансаң сактаармын деген сөз бар кыргызда. Бүгүнкү берүүнүн темасындагы биз дал ушундайча атадык. Сактансаң сактаармын. Бул кыргыз элинде Кудайдын адамга берген бир эскертүүсү катары кабыл алынат эмеспи? Кудай дагы сактансаң сактаармын дейт экен деген таризде көп колдонуп келебиз. Чындыгында бул сөздүн калети жок. Анткени баардык нерседе эстүүлүк кылып, алдын алуу, коргонуу, кырсыктын колуна абайлабастан барып, түз барып түш бербей сактануу өтө маанилүү экенин ар бир эле акыл эси жетик инсан түшүнөт болуш керек. Эмне жөнүндө сөз болгону жатат десеңиз, кезектеги уктуруу жайкы эс алуу учурунда көлгө, өзөн сууларына, көлмөлөргө, дарыяларга түшүү учурунда кырсыктардын алдын алуу, балдарыбызды ошондой учурларда болчу ар кандай кырсыктардан коргоо туурасында болмокчу. Андыктан биз менен байланышта болуңуздар, ардактуу угармандар. Биз ушул туурасында сөз кылабыз. Бизге байланышка чыгып билдирүүлөрүңүздү калтырыңыздар. Түз эфирге байланышка чыгам деген угармандар үчүн 0312 91 19 19 сандары кызмат кылат. Ал эми WhatsApp жана Telegram аркылуу билдирүү калтырууну каалаган угармандарга адаттагыдай эле 0705 53 16 64 сандары кызмат кылат. Азыр дал ушул маалда бизди Facebook баракчабыздан дагы түз эфир аркылуу көрүп, билдирүү калтырсаңыздар болот, кайталап көрсөңүздөр болот дегендей. Азыр болсо биз жагымдуу бир музыкалык чыгармага кезек берели дагы. Андан кийин ушул сактансаң сактаармын деген темабызды улантабыз. Интернет күндө жашынышып бардыгы үйгө эшикте болсо күтүп турат келсин деп дүйнө балалык кездеги оюндарды сагындым бир ойносокпу унутуп бүт бардыгын жаман күндү жоготпо жаштыгыңды жоготпо жолуңду изде жөнү жок ишке убактыңды коротпо көңүлүңдү ач капаланып жүрбөй жарыгыңды чач жакып деген күндөй жаштык жалын жаш жыпар жыттуу гүлдөй көңүлүңдү ач ач
kaçırmay. Bir күнгө жыргап чыкчы досум бекер басынбай, бекер басынбай. Барыбыз бирге балалыкка кайталы, жашоонун жарым оту турсун байкалы. Сүйүктүүлөрүм менен демалы бирге кенен, мелиде бир күн ойногун күлгүн кучагыңды жачы сен. Көңүлүңдү ач, капаланып жүрбө, жарыгыңды чач, чакып деген күндө. Жаштык жалын жаш, жыпар жыттуу гүлдөр. Көңүлүңдү ач, Seni de meni de kurçağan En şumduk suyuktu Instagram Açılıp bir gün, жаландап bir gün Esine tüygün, жашону süygün Kadırın birer bir ötkörgün kündün Whatsapp'tı jap, çöntөгө kat Erterek en jakın dostordu tap Жыргада күн, жаманды сүр Күтүрбөй жашону батыраак жүр Дүйнөнү карачы эшик ачык Аламда sen üçün бары ачык Жакындарың менен турбай бышык досум Суранам отурба жырга басып Достор сени күтүп келсин деп тездеп Мен айтам жакшы күн кечемез деп Bir күндө көп нерсе кылса болот досум Бул күндү жыргайсың эртең эсе Көңүлүңдү ач, капаланып жүрбө, жарыгыңды чач, чакып деген күндө. Жаштык жалын жаш, жыпар жыттуу гүлдөр. Көңүлүңдү ач, көңүлүңдү ач. Көңүлүңдү ач, капаланып жүрбө, жарыгыңды чач, чакып деген күндө. Жаштык жалын жаш, жыпар жыттуу гүлдөр. Көңүлүңдү ач, көңүлүңдү ач. Достор, өзүбүз тандаган үй бүлө. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу угармандар, көңүлүңүздөрдү ачыңыздар. Анс деле бул жашоодо негатив көп эмеспи, Зүлфия? Ооба. Жогорудагы ырда айтылгандай, көңүлүңдү ач дейт. Чындап эле ар дайым көңүлдөр ачык болсун. Эң негизгиси кандай окуяны болбосун, кандай кабарды болбосун, мындай кандай жаңылыкты болбосун дейинчи. Эми жаман кабарды эч ким жакшы кабыл албайт, бирок жашоодо кездешкен, интернет аркылуу уккан, социалдык тармактардан көргөн деген сыяктуу бир анча жагымсыз маанайларга да баягы маанидеги маалыматтарга да өтө көңүлдү чөгөрүп жибербей, мындай нейтралдуу кабыл алып, мүмкүн болушунча көңүлдү ачууга аракет кылалы. Ошондой кылсак бир жашоо оңоюраак болуп калабы дейм да. Албетте. Анда эмесе биз уктуруубузду улантабыз, ардактуу угармандар. Биз апалар мектеби долбоорунун алкагында бүгүн сактансаң сактаармын деген теманын айланасында сөз кылалы деп турабыз. Ошо жай мезгили азыр ысык күн, каникул дээрлик баардык адамдарды эс алууга, көлгө түшүүгө чакырып турган мезгил эмеспи? Жай десе эле баардыгынын көз алдында бир кезде ысык көлгө жетүү зар болсо, ысык көлгө жетүүгө зар болсок, азыр болсо Кудайга шүгүр дегендей деңиздерге, океандарга чейин барып эс алып келаткан замандаштарыбыз бар. Эми ковидтин айынан бир айрым тоскоолдуктар болушу мүмкүн, бирок ошентсе дагы жай бизди эс алууга, көл жээгине сууга түшүүгө чакырып турган мезгил дегендей. Айрыкча балдар буга аябай маани беришет. Ошондуктан дал ушул учурда өзгөчө көңүл буруп, балдардын эс алуусуна, сууга түшүүсүнө сак болууга тийишпиз. Өрт тилсиз жоо дейбиз го. Так ошондой эле суу дагы тилсиз жоо. Вода ошибок не прощает деген бар экен. Суу эч качан жаңылыштыктарды кечирбейт деген, Суу кайра жооп бербейт өзүн. Эгер сен баягы абайлабай туруп ошол суудан бир кырсыкка учурасаң, ага суу жооптуу эмес деген маанидеги сөз экен да. Сен бул нерседе өзүң алдын ала алып сак болушуң керек дегенчи. Негизи эле ушу сууга байланышкан кырсыктар менин жашоомдо мындай бир ушуга байланышкан учурлар эсимде көп калды да. Ушу бала кезде, мен бала кезде ушул агамдын бир досу бар эле. Эмилбек деген байке бар эле. Биздин үйгө келип, байкем экөө отуруп алып, комуз чертип, ырдап, ушундай бир мүнөзү да жакшы адам эле. Анан эле күндөрдүн биринде жайында өзүнүн бир тууган иниси экөө бир күндө сууга чөгүп каза болуп калышты. Ал көл эмес, мындай менимче агын суу, ат башынын суусунун бир кандайдыр бир терең жери
азыркыга чейин мен так билбейм, бирок иниси түшүп кеткенде агасы куткарам деп чыгып экөө тең суудан чыга албай калышкан да. Булар жайында бир ушул ысык талаада бир жумуш иштешип, андан кийин эс алууга барышкан дагы. Анан бала секирип бир айлампа жерге түшүп кеткенби, кыскасы ушундай болуп суудан чыга албай калганын көргөн агасы аркасынан түшүп дагы куткара албай калып, экөө тең бир күндө кайтыш болгон. Бир үйдүн 2 баласы бир күндө каза болуп калат деген аябай өтө бир өкүнүчтүү окуя болгон да. Ошол окуя менин эсимде бүгүнкү чейин. Сууга түшүп каза болуптур, чөгүп кеттир же ушундай кырсыктаптыр десе эле дароо эсиме ошол түшөт. Андан кийин бул дагы бир кокустуктан болгон окуя да эми. Инисин көрүп туруп агасы да чыдап тура алган жок дегенде куткарам деп ойлоду. Анан экинчиси болсо ушул кийин студент кезибизде ушу көлдө эс алып жүрүп бир кызды чөгүп кеткенине күбө болдук. Аны болсо жигити экөө тең баягы эс алганы барышкан экен дагы, анан экөө тең сууга сүзгөндү жакшы билбейт экен. Анан биз карап турганда ошол жигити биринчи сууга кирип, анан кызды кел деп чакырды да. Анан кыз мен коркуп атам сага баргандан деп ушинтип атты. Көл болсо толкун болуп аткан. Анан эле болбой эле тиги бала чакырды. Биз болсо мындай баягы жигит чакырып аткандан кийин өз күчүнө ишенип турат деген ойдо маани берген жокпуз. Эми анан кийин баягы жанына барса кармап мындай коргойт дегендей эле түшүнүктө болдук. Анан бирок кыз барып жигитке жетери менен эле экөө чөгө башташты. Анан эмнегедир жигиттин колунан кыз суурулуп кетти да. Кандайдыр бир кандай болуп кетти, биз жээкте туруп көрүп гана турдук да ошол учурдучу. Анан мен толкундун үнүнөн алардын эмне жөнүндө сүйлөшүп аткан, кандай абал болуп атканын түшүнгөн жокмун. Бир маалда эле кыз чөгүп атат деген үндү уктум да. Анан карасам тиги бала дагы кыз дагы экөө бир учурда чөгүп атыптыр. Анан бер жакта жакыныраак жерде сүзгөндү билген балдар жүрүшкөн экен. Алар барып балага жетишти дагы, баланы тартып алышты. Кыз болсо толкун менен тебилип нарын көздөй кетти. Ага балдар жакындай алган жок. Ошентип баягы жерден ызы чуу түшүп эле көлдүн жээгиндегилер кыйкырышып калышты. Жигит кызын канчалык сүйсө дагы, канчалык жакшы көрөм деп эсептесе дагы, ал сүзгөндү билбегендиктен ал жака бара алган жок. Кызды сактап кала алган жок. Мындайча айтканда өз колу менен эле коркуп атам, мен барбайм дегенине болбой чакырып алып кызды өлүмгө салып берген сыяктуу эле болуп калды да биздин көз алдыбызда. Анан баягы жээкте тургандар, баягы окуяны көрүп түшүнгөндөр дароо тез жардам чакырышыптыр. Спасательдер дагы, куткаруучулар дагы жок экен. Ал мындай айтып коет эмеспи, дикий пляж деп коюшат го. Ошондой бир баягы жапайы пансионаттар жок, атайын эс алууга ылайыкташылган жайлар, мүмкүнчүлүктөр жок жер болчу. Анан ошондуктан баягы спасательдер дагы жок болчу. Анан бир маалда ары жакта бир кайык жүргөн экен. Ошол кайыктагылар кыздын чөгүп атканын көрүп, анан кыз 1-2 жолу сууга аябай жанталашып чыкканга аракет кылды. Бирок уже сууну жутуп аябай дум уккандан кийин ал уже суунун ичине кирип кетти дагы. Бир нече мүнөттөн кийин суунун үстүнө калкып калды. Демек ал уже дем алысы токтоду, ичине суу толуп жутуп өлүп калды да, мындайча айтканда. Анан кайык жетип барып кызды суудан алды. Анан жээкти көздөй, түз эле биз турган жээкти көздөй алып келгенге мүмкүнчүлүк жок, себеби шамал тескери болуп аткандыктан аны башка жагы менен башка жээкке алып кетишти да. Мындай орто жерде бир мындай булуң болгон жер бар экен, ошол жердин ар жагына алып кетишти. Анан биз баарыбыз пляждагылар чуркап жетсек эле суунун жээгине алып барып кызды ичине жутуп алган сууну кустуруп атышыптыр. Бирок кыз өлүп калган экен да. Ушундай күтүүсүз бир 10-15 мүнөттүн ортосунда ушундай болуп кетет. Ким ойлойт? Жакшынакай эле турушкан, жакшынакай эле эс алууга келген адамдар эми баягы берүүнүн башталышында эле ушуну айтып, бир жаман окуяларды айтып атканыбыздын себеби угармандар баягы катуу көрбөсүн. Бирок чындап эле бул суу дагы тилсиз жөө экен. Суу дагы чындап эле каталыктарды кечирбейт экен. Анан жакында мен бир туугандарыбыздын, инилерибиздин үйүнө барсак, келинчегине бирөө телефон чалып калды. Анан ал телефонду алса эле айтты,
тең туштарынын баласы кичинекей 8 жаштагы бала сууга чөгүп кетти. Ушул Дордой жактагы жанагы көлмөлөр бар го бир, ошол жактан сууга чөгүп кетиптир. Эмне болгон бала эле, кичинекей эле бала болчу. Дос бир мындай тең тушубуздун баласы эле деп эле баягылар ызы чуу түшүп калышты. Ошону угузуп атышат деп анан ай анын караган кишисичи, жанында эч ким жок бекен деп ушундай суроолорду бересиң го. Балдар менен эле кетип калыптыр. Ой, атасы кайда карап атыптыр, энеси кайда карап атыптыр десек, энеси Россияга иштеп кеткен, атасы болсо ичкен адам болчу, баласын деле карачу эмес, эптеп жан сактап жүрчү деген сөздү айтты да. Бул дагы ушундай бир кейиштүү окуя болду. Менин жашоомдо кездешкен да, мен уккандан дегендей. Анан ар бирибиздин эле угуп калган кабарларыбыз бар. Баланча айрыкча бул көлдө көп болот эмеспи? Ысык көлдө айрыкча жылына сөзсүз түрдө бирден адам, жок эле дегенде бирден адам чөгүп каза болуп калат, же жаштардан, же балдардан дегендей, же улуу эле кишилерден. Эмне себеп болот десең, ошо ар кандай же ичип алып түшкөн болот, же кокустук болот, же буту тырышып калат дегендей ар кандай себептер болот экен. Ошондуктан ылайым ушундай кырсыктар аз болсун, мүмкүн болушунча болбой эле койсун. Аларды болтурбоонун ыкмасы сак болуу, сактык эрежелерин колдонуу, кармануу дегендей. Ошондуктан жай келди, мына жогоруда белгилегенибиздей, дагы көптөгөн адамдар көлгө барып эс алат, балдар эс алат, кичинекей балдарыбыз менен кошо барабыз дегендей ата энелер. Анан мүмкүн болушунча сак болуш үчүн кандай кылыш керек, нелерди эске алыш керек, ошол туурасында сөз кылалы деп турабыз, Зүлфү эже бүгүн. Ооба, сен айтып атсаң, чындап эле суу кооптуу нерсе. Мен мисалы үчүн өзүм суудан корком, негизи эле. Кичинекейимен эле суудан корком да. Бирок сууну жакшы көргөндөр өтө көп, Жай келди дегенде эле биздин балдар аябай кубанышат. Сезон башталды, ысык көл эле ысык көл дешет да. Ошо ысык көлгө жетпей бүгүн дагы бассейнге түшүп жатышат, балдар кубанып, жыргап, жакшы көрүшөт негизи суунучу. Анан бирок сен айтып аткандай кырсыктар да көп болот, Абайлабаса, ошо эгерде эрежелерди билбесе, анда сөзсүз түрдө кырсыкка учурап калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле кичинекей балдарга 6 сантиметрлик эле суу жетиштүү болот экен да, чөгүп кеткенге. Раковина болобу, ванна болобу, бир кинодо бар го, бир баланы тургузуп койсо, артында тазикте суу турса, ошо тазикке башы менен кулап калып эле чыга албай эле, ошо канча бир секундта эле анан баланы жоготуп алышат да. Ошондой окуялар көп болгондуктан мен ойлойм, сууга түшүүнүн эрежелерин дагы бул ата энелер чоңдор гана эмес, балдар да билиш керек да, балдарга да айтып бериш керек ата энелерчи. Анан негизи эле ошол эрежелерди карап өтпөйлү. Ооба. Балдарды суунун жегинде жалгыз калтырбаш керек да. Канчалык бала сүзгөндү билбесин, канчалык ал жакшы сүзбөсүн, баланын сен айткандай буттары тырышып калышы мүмкүн, же болбосо жанагындай үйлөмө бассейнде эле, же болбосо жакында эле бир таанышым айтып берди да, эшикке бассейн турган дейт да, эшиктин алдында. Анан мен ошо бирөөнүн кичинекей кызын карап аткам дейт. Ал болсо жумушка кеткен экен апасы. Анан кызын карап жүрүп, үйгө кирип, апасына чай берейин деп, чай коюп, чай даярдап, анан кийин эле кыз жок дейт. Эшикте карасам жок, үйдө комнаталарды карап чыктым, жок. Көрсө ошо эшикте эле жана үйлөмө бассейндин ичине түшүп кетип, кыз мындайча айтканда суу жутуп алыптыр уже. Анан бир аз калыптыр дейт, алып чыксак көк болуп калыптыр дейт. Араң суусун, оозунан суусун араң чыгарып атып, мындай бир жүрөгүбүз түшүп калды дейт да. Анан карап турбаса балдарды жалгыз калтырганга болбойт. Суунун жегиндечи, неге сен айтып аткандай эле жанагы толкун эле алып кетип калышы мүмкүн, балдарды. Эгерде жанагындай сууга түшкөн бир баллондору резинадан жасалган болсо, ал резина баллондор деген тез эле шамал, кичинекей шамал болсо эле алыстатып алып кетет да, ошо резина баллондорду. Анан мындайча айтканда балдарды суунун жегинде жалгыз калтырбаш керек. Кандай болсо бассейн болобу, жанагы эле раковина болобу, эшиктеги эле жанагы көлмө көлчүк бар го, жанагы эле жамгыр жагында бир аз топтолуп калган кичинекей балдар ошого деле мындай бир думуп калышы мүмкүн экен да, ооба. Анан сен айтып кеткендей атайын белгиленген жерлер болуш керек да, жанагы дикий пляж эмес да. Бейтаныш, эгерде бейтаныш жерге барып түшө турган болсо, ал жерде кетип баратып эле тереңдеп кетиши мүмкүн, же болбосо балырлар оролуп калышы мүмкүн, балырлар болушу мүмкүн. Атайын пляждарда мисалы үчүн анын баарын текшерет да, түшүш үчүн 2 метр болуш керек деген сыяктуу. Анан балырлар болбош керек, бутту кесип кете турган бир таштар, уштуу нерселер болбош керек, жана айлампа жок жерде болуш керек да. Бул пляж
даш жегерде түшө турган болсо. Анан ошол жерде мындай куткаруучулар да болуш керек да. Мен азыр өзүмдү да эстеп кеттим да. Бир кичкей кезимде мен бассейнди аябай жакшы көрчүбүз. Биз сиңдилерим, эжелерим болуп дайыма бассейнге барчубуз. Анан ал бассейн болсо башынан аягына чейин эле бир белгиленген мындай башынан баштап аягына чейин басып жүрөчүмүн да. Бир мындай өлчөмдө болчу да ал бассейн. Анан кийин студент кезибизде кыздар менен дагы бир бассейнге бардык. Анан мен ошол бассейнге окшоштуруп алып эле ошондой эле бассейн экен деп эле басып баратып ошол бассейнден анан эле сууга чөгүп кеттим. Көрсө ал бассейн бул бир нече жерине чейин мынча метр, тигинче жерине чейин тереңдеп кетет экен да. Анан эле чөгүп баштадым. Паника болуп кеттим да. Паника болуп кетип эле анан чөгүп баштадым. Анан дагы жакшы элдер көп болчу, көрүп калышты дагы. Анан бирөө бутун мынтип бутун берди, мага бутун сунду. Анан мен бутунан шап кармаганда эле тияктан мени колдору менен анан алып чыгышты да бир нече адам. Ошондон кийин мен суудан коркуп калган болушум керек. Анан негизи эле өзүм суудан корком. Анан ошондой сыяктуу мисалы үчүн бассейнге барабызбы, көлгө барабызбы, ошол терең жерлерин билип туруп анан кийин сууга түшүш керек деп ойлойм да. Ооба, сууга түшүү эрежелерин так сактоо өтө маанилүү негизи көлдө жергиликтүү калк деп коебуз ошол жакта мисалы үчүн ой көлдүктөр көлгө сүзгөндү билбейт бекен деген сөз бар го. Ооба. Анан бирок чындыгында кээ бири сүзгөндү билет, кээ бири сүзгөндү билбейт. Чындап эле ал мындай уяттуу көрүнүш эмес, бирок баягы ата энелер айрыкча ошо көлдө ой бала чагынан баштап көлгө сүзгөндү билет, көлдө эле жүрүшөт, ой булар балык деп эле коюшат го, бирок ошондой балдардын арасында дагы кээде сууга чөгүп кеткен учурлар болот баягы сөзсүз түрдө эле көлгө түшүп жүрсө эле дайыма көлгө сүзгөндү баардык техникасын билет, коопсуздук жагдайлардын баарысын сактайт деп ойлобош керек экен дейм да. Жакында ошо менин көлдөгү эле туугандарыбыздын баласы келди. Менин балам менен кошо чогуу экөөнү бассейнге алып бардым шаарданчы. Анан мен ойлоп атам, алар кирип баратканда бизден сурашты, силерге тренер керекпи, инструктор керекпи десе, жок, булар өздөрү эле сүзүп жүрүшөт, көлгө сүзгөндү билет деп эле койдум да. Барып сиз айткандай баягы өздөрүнүн боюнан терең экен. Анан түшкөндө эле экөө чөгө баштады да. Анан баягы мен көлгө жакшы түшөт, булар сүзүп эле жүрүшөт деп эсептеген балдарым сүзбөй эле жээктине жармашып, жана ортосундагы линиялар тосмолорго жармашып эле коркуп калышты. Анан кайра мен барып булар билбейт экен, бизге тренер керек экен деп айттым. Анан кийин тренер келди, башка балдар менен чогуу. Анан атайын жана сүзүүгө жардам бере турган каражаттар, мындай жалпак желим бир нерселер, ошолордун жардамы менен анан алар көрсөткөн боюнча көнүгүүлөрдү аткарып жүрүштү да. Чындап эле ушул нерсени дагы ар бир ата эне эске алыш керек. Көлдүн жээгинде баягы чалпылдап эле ойноп анча-мынча жерге сүзүп жүрсө эле балабыз көлгө түшкөндү билет деп эсептебеш керек экен. Ошондуктан эч кандай бассейн болобу, көлмө болобу, эмне болгон жай болсо дагы эскертүүсүз, же болбосо чоңдордун көзөмөлүсүз, мыкты сүзгөн жанында адам кандай учурда болбосун жардам бере кое турган адамысыз майда балдарды көлгө, көлмөлөргө жибергенге болбойт. Сөзсүз түрдө көзөмөлү абдан чоң болуш керек экен деп айткым келип атат да. Айрыкча жана көлдө жапайы пляж деп жогоруда айта кеттик. Жапайы пляж деген бар адамдар көп барбаган, пансионаттар жок, куткаруучулар жок, тез жардам кызматы дагы бир оңой жетип бара албаган жерлерде, булуң буйтка ошондой жерлерде айтышат го, таза биякта эч ким барбайт депчи. Бирок чындыгында ошондой жерлер аябай кооптуу го, тез жардам бара албайт. Кээ бир жерде болот. Мисалы үчүн мен былтыр көрдүм, көлдө бир сиңдилеримдикине бардым эле. Ал апасы да келген болчу, айылдан жеңем болуп. Анан могу жактан эле түшөбүз, бизге жакын эле жер деди да. Анан кийин биз түшүп бардык, мындай дөңдөн түшүп эле жээкке жетип калдык. Анан баягы жерден түшүп баштаганда эле менин жеңем чөгө баштаса болобу. Анан ал ойлоптур, мындай жайык эле көрүнгөн, бирок астынын баары балыр экени, мага мындай чөптөр экени көрүнүп турган да. Анан кийин мен ары бери карап карагычакта эле монтип чөгүп атканын байкап калдым. Анан минтип колумду сунайын десем, колум жетпейт. Мен дагы коркуп атам. Анан эмемдеги мойнумдагы жоолугумду алып быргыттым дагы, жоолуктун бир учун кармады да, анан ошону менен тартып чыктым да. Ошентип ошол жерден биздин жүрөгүбүз түшүп калды. Минтип ойлодук, эгерде болуптур, мен да жардам бере албай калсам, спасатель жанагы куткаруучулар, тез жардам мына бул бурчка кантип келет? Жапайы пляж же а жерде машинанын жолу жок.
эч кандай келе албайт да. Анан ошондой жерлерге, кооптуу жерлерге, бир машина бара албай турган, кишилер бара албай турган, жардам бара албай турган жерге деги эле барбай эле коюш керек деп, балдарды мүмкүн болушунча таптакыр эле жибербеш керек андай жайларга депчи. Себеби дал ошондой жайларда түбү да терең болуп, мындай эми коркунуч көп болот экен да. Негизи статистика боюнча 80%, 80% чөгүүлөр ошондой дикий пляждарда болот экен да. Демек, мына ошондой учурларда сууда кырсыкка учуруу мүмкүндүгү бар экен. Ошондуктан апалар эрежелерди такмирип алышса ашыктык кылбайт. Мисалы, ай мейлиң барсаң бара берчи, досторуң менен барасың да, же болбосо чоңураак кимиңер барсыңар карагыла тигини деп эч убакта мындай эми Кудай сактасын дегендей кылып жибербеш керек экен. Анткени ар бир баланын ден соолугуна байланыштуу дагы бир коркунучтуу жагдайлар болушу мүмкүн. Мен өзүм суудан корккондуктанбы, биз көлгө барганда ар бир балабызды, биздин 8 балабыз бар да, анан ар бир балабызды улам карап санап турам да. Баардыгы сүзгөндү билишет, но 2 кичинекей балабыз эле билбейт, калганын баары жакшы сүзгөндү билет. Бирок ошентсе дагы санап турам да, карап турам деп корком да негизи. Чындап эле ошондой болгондо мындай өзүң эс алгандай деле көлдүн жээгинен эртерээк эле кеткиң келет го. Ошол балдарды чыгарып алыпчы. Мен дагы балам менен көлгө барганда, ал кичине алыстаса эле жээкке туруп эле кыйкырып бери чык, бери жыл, алыстаба, тияка чейин барба деп, же болбосо өзүм ар жагына өтүп алам. Ар жагына өтүп тосуп алам да, сен ушундан менден ары өтпө депчи. Анан бул өтө маанилүү. Балдарыбызды ылайым Кудай өзү сактасын, бирок сактансаң сактаармын деп атабыз. Биздин темабыз да ушинтип аталып атат. Биз сактансак, болушунча аракет кылсак, анан кийин кырсыктардан улак болобуз дегендей. Дагы бир эрежелердин бири бул суунун температурасы бул 17 градустан жогору болуш керек экен да. Эгерде андан төмөн болуп кетсек, эгерде 16 градус, 17 градус болгон болсо, анда муздак суу мындай муундарды тырыштырып, анан жанагындай же болбосо дене дагы мындай муздап кетет экен да, переохлаждение болупчу. Ошол учурда дем алуусу токтоп калат адамдын, же болбосо өзүн жоготуп коет. Анан эгерде суу 18 градус боло турган болсо, абанын температурасы 25 болсо, анда бир 5 мүнөт сууда жүрсө болот да. А эгерде андан көп жүрө бере турган болсо, анда дене түйүлүп, карышып, анан карышып баштайт экен да, ошол муздак суудан ыламчы. Бизде дагы бир ушундай окуя болду. Кызым, биз бир пансионатка эс алып калдык, анан ошол жерде мындай чектөөлөр бар болчу да, могул жерден ашканга болбойт деген, жана орусча айтканда буйке деп коет го, турат го, жанагынтип эмитип сууда калкып турат го. Анан ошонун артында бир кайык, кеме турган да. Анан ошодон ашып, ошо кемеге биздин аяштары сүзүп барып атты да. Анан кызым дагы ойлоптур, мен жакшы сүзөм деп өзүнүн күчүнө ишенип, таянып, анан сүзүп баратып, ошодон ашып, анан кемеге жетерде буту тырышып калыптыр. Анан эмне кыларым билбейм дейт. Аябай бутум тырышып калды, эмне кылам деп, анан карасам ошо аяш атам келатыптыр дейт. Анан кыйкырдым дейт, ошо аяш атама бутум түйүлүп калды десем эле, анан алып чыгып суудан мени алып чыкты дейт да. Анан эч качан өзүңө мындай мен ошону сүзүп өтө алам деп мындай таянбаш керек да, анткени бут тырышып калуу, эгерде суу муздак болсо, сөзсүз түрдө бут тырышып калат. Анан бут тырышып калуу бул аябай эле мындай кооптуу нерсе деп айтсак болот да. Албетте, ошол бут тырышканда көп кездешет, ошол сууда бут тырышкан, көлгө түшүп атканда бут тырышкан, кээде ал эмес өзүнчө эле мындай жатканда, үйдө жатканда деле тырышып калат го. Баягы күнү менде ошондой болду, мисалы үчүн. Жөн эле уктап атып, эртең менен туруп керебети менен үйдө болоюн десем эле тырышып калды да бутум. Ушундай эми бир аябай кескин түрдө, кескин оору, мындай тим эле бир жаныңды кейитип жиберет го. Анан элестетиңиз, суунун ичинде болсоң өзүң, бир жагынан чөгүп кетүү коркунучу турат, экинчи жагынан бутуңду жаза албайсың же ушалай албайсың, таптакыр мүмкүнчүлүк жок. Анан бул сөзсүз түрдө дем алуунун токтоп калышына алып келет экен. Адам эс үчүн жоготуп коюшу да мүмкүн экен. Катуу тырышкандан, катуу оорудан, любой эле катуу оорудан адам эсин жоготуп коет эмеспи? Эгерде аябай катуу мындай бир учурда дароо катуу ооруса, баардык эле оорудан адам дароо эс үчүн жоготуп коет эмеспи? Ошондой болуп, анда такыр кыйын болуп калат, Сүзгөндү билген адам дагы кайрадан сүзүп келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошол эле жерден чөгө башташы мүмкүн экен. Анан кээ бир балдар жана убактысы жөнүндө айтып атпайбызбы? 3-5 мүнөткө чейин ушундай акырындап түшүп,
мындай көндүрүп көндүрүп, анан кээ бир балдар тим эле 20-25 жылча тоңуп көгөрүп муруну бүтүп калганга чейин көп болуп ооздары калтырап калганга чейин жүрүп алышат. Бул дагы анча жакшы эмес. Негизи кечке жүрүп алгандан көрө ар бир 10-15 мүнөттөн кийин суудан чыгып кыймылдуу оюндарды ойноп, денени жылытып же ушинтип анан кайра түшүп турса жакшы деп адистер кеңеш беришет экен. Көпкө жана кээде мындай кылышат го, сууга аябай жылынып алып анан түшүш керек депчи. Күндө ысып алып анан түшүш керек дегенде күндө отурат. Көпкө күндө отургандан кийин сууга кире калуу айрыкча, мисалы үчүн сууга секирип кетишет го, жана кескин түрдө сууга секирип кетет. Ошондой учур аябай кооптуу экен. Перифериялык кан тамырлар деп ошо абдан баягы ысыган күнгө кактанып отурганда кеңейип кетет экен дагы. Анан сууга дароо түшкөндө стресс алып, булчуңдары дароо чыңалып, тырыша түшөт экен дагы, адам ошондон дагы дем ала албай калышы мүмкүн экен. Бул жерде баягы Джони Эриксон Тада деген бар го, белгилүү жазуучу, сүрөтчү аял. Ошол жаш кезинде, жаш кыз кезинде мурда көнүп эле барып эле жүргөн, сууга түшүп эле жүргөн, ошол сууга кокусунан секирип башы менен тийип, анан моюн омурткасынан доо кетип, ошондон өмүр бою ал колу буту иштебей калган. Мурда кандай укмуш сүрөтчү болуп жүрсө дагы кийин ошол тиши менен татканга үйрөнөт го. Тишине карандашты тиштеп алып, анан ушул күнгө чейин ал аял дагы деле бар. Колу да буту да иштебей калат, Колу менимче. да баш гана иштейт. Моюн омурткасынан доо кеткендиктен ал бүт денеси иштебейт. Кол да, бут да иштебейт. Болгону баш иштейт. Бирок мурда жакшы сүзгөндү билчү, Анан ошентип, ой, мен секирип эле жүрөм, ой, бул жер таза деп эле ошентип секиргенге дагы болбойт экен. Себеби мурда канча убакыт мурда келип сүзүп түшүп кеткенде ал жерде эч кандай катуу бир зыян келтире турган таш же темир аны муну болбошу мүмкүн. Бирок бир эле түндүн ичинде толкундан улам ар кандай нерселер келип калышы мүмкүн экен. Катуу толкунда кээде таштар деле келет экен. Таштар деле тоголонуп жылып суунун асты менен, мурда биз таш жок деп эсептеген жерде таш болуп же темир болуп калышы мүмкүн экен. Же болбосо мисалы үчүн азыр ар кандай да туура кээ бирөө айнек бөтөлкөнү ыргытып ийиши мүмкүн суунун ичине. Биз көрбөйбүз. Балким секиргенден кийин ошолор барып бир жериңди тилип кетсе же жарып кетсе кандай жаман. Ошондуктан ушинтип сууга бир өзүң билбеген жерге, көрбөгөн жерге, асты таза эмес, таза экенине көзүң жетпеген жерге сууга секирип негизи эле кереги жок экен. Көлдүн көп жерлеринде баягы мындай суунун асты көрүнбөйт го. Эмне бар экенин деле билбейсиң. Керек болсо суунун астында бир башка бир дагы жакшы, биздин ысык көлүбүздө андай жырткыч жаныбарлар, жырткыч балыктар жок дегендей. Бирок суунун астында эмнелер күтүп турат али адам билбейт. Таш, айнек, темир сыяктуу. Кээде чоң эле бир жолу мен көргөм, кадимки эле соконун тишин суунун ичине ыргытып ийишиптир да. Эмне максатта ыргытканын билбейм. Мен сууда мынтип баратсам, бир темир да. Эмне максат, эмне болду экен деп, монтип бараң дегенде алып чыккам. Сынып калган соконун тишин килеген темир да эми ал. Мүмкүн түшүп кетсе керек, таппай калса керек, анан толкун менен мүмкүн келсе керек. Же ошондойбу, же кандай ыргытылганын билбейм, соконун тишин көлдүн ичинен көрүп таап чыкканмын да. Анан буга урунган адам эмне болот? Секирсе, мисалы үчүн ошондой сыяктуу бир темир таш жаткан болсо, ага урунган адам эмне болот? Күч менен келип секиришет балдар. Кээде карап турсаң, аябай ошондон бир азарт, ошондон бир мындай бир кандай кубаныч алышат балдар. Кыйкырып келип секиришет, жүрөгүң зуу дейт да жөн эле. Анан ошондой бир азарттардан абайлагыла дегибиз келет. Өзгөчө жана деңизге барып түшкөндө деңизде туздуу эмеспи, анан туздуу суудагы мындай калыңыраак болот да, катуураак болот да, секиргенде бир алдында бирдеке жатса анда бул катуу тиет да. Анан мен ойлойм жана Джони Эриксон Тада дагы ошондой деңизден секирсе керек деп ойлойм да. Бирок бизде деле туздуулук бар, бирок азыраак да. Сууга абайлап акырын эле басып кириш керек экен. Бут менен суунун астында эмне бар? Сенин бутуң айрыкча сүзгөндү жакшы билбегендерге, бул себеби суунун ичинде жана балырлар бутту ороп кала турган узун чөптөр болот го. Ошондойлордон деле адам мындай коркуп кетип, паникага түшүп калышы мүмкүн экен. Өзүн жоготупчу, ошондуктан абайлап акырын кириш керек. Атайын жабдылбаган жерде секирип эч убакта кереги жок. Негизи өтө кооптуу экен да. Анан андан сырткары өтө алыска дагы кээ бирөөлөр ойлойт.
бир кызды тааныйм да мен, тим эле көрүнбөй калгычакты, бир таанышы апабыздын кызы көрүнбөй калгычакты кетет. Жакшы Өзүнүн сүзөт жээгинде турбайбы? абдан жакшы сүзөт, көрүнбөй мынтип эле башы эле көрүнүп калат суунун үстүндө. Анан жээкте туруп айта берем да, мен ай тетиги кыз ушунча кетеби десем, апасы айтат кой десем болбойт, дайыма ушинтип корком дейт да. Корком, бирок дайыма ушинтип түшкөндү жакшы көрөт. Мен жээкке түшкөндү мен мындай алымсынбайм дейт экен. Бирок ошентсе дагы күчүң жетчүдөй сезилгени менен кайсы бир күнү күчүң жетпей калышы да мүмкүн экен. Биз эч нерсеге кепилдик бере албайбыз. Мүмкүн менин мисалы үчүн буга чейин бутум тырышчу деле эмес, бирок баягы күнү айтып атамын го, ошол бутум тырышканда мен өзүм таң калып калдым да, бул эмнеден улам болду депчи. Анан так ошондой эле жок, мен бутум тырышпайт адатта деп ойлошум мүмкүн, бирок ошончо чоң алыс аралыкка кетип калгандан кийин ошондой болуп калса, анда ага эч ким жардам бере албай калат. Себеби анын жанына оңой менен киши бара албайт. Айтып атам го, башы эле көрүнүп кала турган, башы эле мынтип бир кичинекей топтой болуп эле башы көрүнүп кала турган жерге чейин барат да. Андайлар да бар. Анан ошондой жерде эгерде бир буту тырышса же дем ала албай калса, же дагы башка бир нерсе болсо, анда жардам ага жетпей калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошол учурда азыр аба ырайы туруп эле өзгөрүп кетип атат го. Туруп жана күн күркүрөп, чагылган чартылдаса эле болду да, суу деген электроэнергияны аябай өткөзө турган, ошол жерден эле ток тартып кетиши мүмкүн ошол кыздычы. Сууда. Анан эми биз баягы коркунучтун баарысын айтып, анан эми кандай кылыш керек экенин айтпай койсок дагы бир угармандарды жөн эле бир коркутуп койгондой сезилип калышы мүмкүн да. Ошол кантсе болот деген чараларды бут тырышып калганда, мисалы үчүн, ошолорго токтолбойлук ошо чарчаганын сезген адам, мисалы үчүн алыска сүзүп барганда же болбосо бутуң тырышып калса, мындай эң негизгиси паникага түшүп, коркуп, мен азыр чөгүп өлөм деген нерседен алыс болуш керек экен да. Сөзсүз түрдө эле мен азыр чөгүп кетем десең, анда сөзсүз түрдө чөгүп кетиши мүмкүн, коркунучка алдырган адам. Ооба, көп учурда чөккөн адамдар мындай сүзгөндү билбегендиктен эмес, паникага алдыргандан чөгүшөт экен да. Анан ошентип тырышып калганда, мисалы үчүн укалап ошол жерди мынтип бүгүп ошол жердичи жардам берсе болот, же болбосо жаныңызда ийне же төнөгүч болсо аябай жакшы да, ошону бир сайып койсо ошол аябай жардам болот да. Ошо тырышкан жерге мындай аябай жардам берет, жазылып кетет. Ооба. Ушундай эл арасында ар кандай айыкмаларды айтышат. Ошол учурда паникага түшүп калганда бар жогу эстен чыгып кетиши мүмкүн. Мен деле өзүм деле ойлойм да, ошо паникага түшпөш керек деп айтабыз, бирок коркуп кеткенде ошонун баары эсиңен чыгып кеткендей болот. Паникага түшпөйүн десең деле баягы адамдын ою күлүк да, ою жаман да, бар жогун элестетпей, мен азыр өлдүм, эми суунун түбүнө кеттим деп ойлоп алса, анда кыйын. Ошондуктан мүмкүн болушунча чындап эле аракет кылыш керек го дейм да. Ошол чарчаганын сезгени, кээде жана алыска кетип калып анан күчүң жок болуп калат деп атпайсызбы? Суу адамды аябай чарчатат го. Ооба. Эми көлгө түшмөк тургай, мончого түшкөндөн кийин, душка түшкөндөн кийин адам чарчап калат, алысырап калат. Так ошондой эле сууга түшүп, суу менен күрөшүп, ошончо аралыкты багындырып барыш, ал андан беш бетер чоң күчтү алат. Ошондуктан күчүң жетпей калган, алысырап бир чөпчүдөй болуп калган, же болбосо андан ары бара албачудай, же жээкке жетпечүдөй сезилген учурда коркуп кетип, мен ушунча алыс кетип калдым, эми жетпей калат турбаймынбы деп тезирээк жеткенге жанталашып, эптеп акыркы күчүңдү жыйнап жеткенге жанталашкан да туура эмес экен. Андан көрөк мынтип сүзгөндү билгендер бар го, артына жатып алып, мынтип эс алып, бир аз убакытта да эс алып алса болот да. Ошол учурдачы анан кайра кичине күчүңүзгө келгенде кайрадан сүзүп келсеңиз болот. Негизи сууга түшөрдө дагы менде мындай бир суроо болчу да. Тамактангандан кийин түшө берсе болобу сууга, же канча убакытта түшүш керек деген. Көрсө тамактангандан кийин 1 саат, 1,5 саат, же болбосо 2 сааттан кийин түшүш керек дейт да. Жок дегенде 45 мүнөткө түшүш керек экен да. Анткени деген аябай тамакка тоюп алганда өпкө менен жүрөк кысылып, анан бул органдарга да нагрузка болот экен дагы. Анан адам деген өзүн жоготуп же кусуп салууга алып келет экен, жүрөгү айланат экен, анан ашказандын да спазмасын алып келет экен да. Ашказан дагы оорутуп алышыбыз мүмкүн экен да, ашказаныбызды дагы. Же болбосо ошол эле тоюп алган тамак могу дем алуу органдарына келип калып, анан кийин думугуп дем ала албай да калышыбыз мүмкүн экен да. Мисалы үчүн көлдүн жээгинде карасаң, толтура тамак аштарды алып барып алып, ошол жерден сатып алып жеп, суудан чыгып курсак ачып кетет го.
ал жерден болушунча тоюп алып анан кайра түшүп дегенди. ооба. Мисалы үчүн көп эле нерселерди туура эмес кылат экенбиз да, мындай алып караганда өтө тоюп ажерге анан кайрадан түшүү, алкоголдук ичимдиктерди ичип алып түшүү айрыкча, ооба, Өтө көп көрөм кооптуу. ошондойлорду, ооба. Анан биз- Анткени алкоголь ичип алган адам, мисалы үчүн, ал өзүнүн мындай ориентациясын жоготуп коет экен дагы, анан ага болсо мындай мен героймун деген бир мындай сезим пайда болот экен дагы, анан өзү мындай мойнунан келип турган суу болсо деле ага тизесинен келгендей эле көрүнө берет экен дагы. Анан көп учурда 90% адамдар ошо алкоголдук спирт ичимдиктерин ичкендер дагы чөгүп кетишет экен да. Бул ошо балдарга эле эмес, чоң адамдарга дагы өтө кооптуу. Демек, ошол чарчаганын сезген адам дебедикпи жогоруда, ошо баягы тезинен жээкке жетүүгө жанталашканга болбойт экен. Анча алыс аралыкка сүзгөндү билген адам, демек, мындай сууда эс алганды дагы билиш керек экен да, сууда жатып кадимкидей эле. Ал үчүн баягы чалкадан жатып алып сүзгөндү дагы алдын ала үйрөнүп коюш керек экен. Ошончо аралыкка баргысы келген адам сууда жатып, чалкасынан жатып эс алганды да, сууда кармалыпчы. Мен деле ошону, мен деги эле сүзгөндү билбейм өзүм. Чалкадан жатып эс алмакты тургай, мындай сүзгөндү да билбейм. Бирок бир эже бар. Ал жолдошу экөө тең алыс жака барып чейин барып сүзүшөт, анан ошентип чалкасынан жатып эс алганды билишет да. Жөн эле диванда жаткандай эле жатып эс алышат да, анан кийин абдан жакшы деп калам. Эгерде ошону билсең, ошентип эс алганды билсең, анда жакшы. Ал үчүн анан ошондой чарчаган учурда чалкадан түшүп, суу үстүнө кармалып, колу бутту акырындатып, акырындан кыймылдатып, сүзүп эс алып, сүзүп жүрүп отуруш керек экен, жээкти көздөй. Күчкө салып коркуп жетпей калбайын деп эмес, анда ого бетер чарчап калышы мүмкүн адам. Андан сырткары жанагы үйлөтүлмө матрастар деп атпайсызбы, эми азыр түрү чыкты го. Жана баллондор, автомашиналардын дөңгөлөктөрү, ошол үйлөтүлмө оюнчуктар менен дагы сүзгөн аябай кооптуу экен. Кээде мен көрүп калам да, ошол жанагы үйлөтүлгөн баллондор балдардын кооз ар кандай. Кээ бир жери жарылып калса, а жерди скотчтоп туруп эле кайра түшө беришет го. Көргөн эмесмин. Көрүп аябай таң калгам да мен. Скотчтоп алгандарын жарылып калыптыр деп анан скотчтоп койгон. Скотч болсо сууга киргенден кийин ал сөзсүз түрдө ажырайт, анын клейи сөзсүз түрдө ажырайт дагы, баягы аба чыга баштайт дагы, ал сүзүүчү касиетин жоготуп, анан чөгүүчү касиетке ээ боло баштайт. Кадимки эле жөнөкөй эле нерсе катары, сууга чөгө турган нерсе катары чөгө баштайт экен. Ошондуктан балдарды үйлөтүлмө матрастарды жана андайларды берип койсок эле, бул коопсуз деп эсептебеш керек экен. Анын кандайдыр бир шамалдын же болбосо, мисалы үчүн, балдар жээкте ойной беришет го, анан кийин жээкке сүрүлүп атып, жанагы жел үйлөткөн жерин бүтөп коет эмеспи? Ошонусу акырын чыгып кетиши да мүмкүн, кандайдыр бир таасирден улам жели чыгып чөкмө болуп калышы мүмкүн дагы, анан бала билбей ойной бериши мүмкүн. Ата-энелер, мисалы үчүн, башка нерсе менен алек болуп атып деген, же сиз айткандай жана көп балалуулар бирөөсүн карагачакта экинчиси дегендейчи, ошондой жагдайларга туш болуп калбаш үчүн бала сөзсүз түрдө, мисалы үчүн, бир бала түшүп атса, экинчи адам сөзсүз аны көзөмөлдөп карап туруш керек. Мейли мен сүзгөндү билем деген күндү дагы сөзсүз көзөмөлдөп туруш керек. Өзүң барып түшүп келчи бар деп жиберүү дагы өтө кооптуу. Же болбосо ошол эле баллондорду сатып алып атканда анын материалын билиш керек да. Эгерде резинадан жасалган болсо, чындап эле бул резина ошондой касиетке ээ да. Бир аз кичинекей шамал болсо эле алыстап кетет да, ал резина баллондорчу. Жанагы эле машинанын баллону деп атпайсыңбы, ошол баллон деле бат эле алыстап кетет да, анан ал аябай жылмакай болот да. Ошо колуңан түшүп кетсе, көлдүн ортосунда болуп калып сүзгөндү жакшы билбесеңиз дагы кыйын болуп калышы мүмкүн. Паника калтырып коюшуңуз мүмкүн да. Чындыгында ушул нерселерди эми жокто, эми чоң балдарыбызды деле, мисалы үчүн, Коштопан көлүнүн жээгинде чогуу жүрө албайбыз да. Биздин үйдө жумуштарыбыз бар, өздөрү барып эс алып келсин дейбиз. Же болбосо чоң балдар, ой, мен өзүм эле барам, досторум менен эле барам, сизди эмнеге ичтип алмак элем деп мындай уялышы мүмкүн, туура. Өзүбүз барабыз деши мүмкүн. Дайыма эле аларды чоңойгучак деле көзөмөлдөп жүрө албайбыз. Бирок ушул нерселерди аларга эскертип, айтып, кулагына куюп, мындайча айтканда, мондай болгондо мондай болот, ысык боюнча түшпөгүнүң, же болбосо суу муздак болсо түшпөгүнүң, көгөргүчө жүрбөгүнүң, алыс барба деп жогоруда биз айтып аткан эскертүүлөрдүн баардыгын айтып койсоңуздар ашыкчалык кылбайт деген ойду айткым келип атат. Бизге келген SMS билдирүүлөр бар экен, орун берип кетелик.
Салам окейчик дейт. Сиздерге ысык салам. Асиле же, Зүлфе же, Канат байке, ишиңиздерге ийгилик. Жакшы темалар үчүн рахмат деп 493 номеринен бүткөн абоненттен билдирүү келиптир. Сизге да чоң рахмат. Андан кийинкиси дагы эле жазып атат. Ошентсе дагы Сууга чөктүрүп ойногон болбойт, Аселя деп. азыр саламатсыздарбы, окей. Мен дагы кичине кезинде суунун жээгинен эле тиземе жетпеген жерден эле ориентациямды жоготуп алып чөккөм дейт. Ата энем көрүп калып алып чыккан эле дейт. 573 номеринен бүткөн абонентибизден келген. Ооба, ушундай жагдайлар өтө көп болот. Кичинекей эле балдар, чын алар кулап калса эле, бети менен жыгылып кетсе эле, же болбосо капталдап жыгылып кетсе эле, кайра тура албай калса, суу кадимкидей тартат го, оор кылып тартат. Ошондуктан балдарга өтө сак болушубуз керек. Улантып жаза бериңиз, ардактуу угарман. Азыр жазып аткандай болдуңуз эле. Биз сиздин билдирүүңүздү дагы күтөбүз. Сиз оюңузду уланта бериңиз эле, же эмне айтып аттыңыз эле? Жана кичинекей балдар бири-бири менен чөктүрүп ойношот го. Ошондой оюндар дагы болбош керек, анткени деген ким билет Одуна тентектик. Ооба, минтип суунун алдында кармап, башын кармап аткан болгондо ал мүмкүн суу жутуп алышы мүмкүн, дагы бат эле мындай каза тартып калышы мүмкүн. Же болбосо жанагы эле чоң адамдарды деле карасаң, бири-бирин сууга түртүп салып оюндарды ойнойт го. Ошентип эгерде ошол адам мындай муздак сууга аябай сезимтал болгон күндө дагы ал адам резко шок ала турган болсо организми, ошол жерден эле адам өзүн жоготуп туруп, ошол жерден эле каза таап калышы мүмкүн да ошол адам. Ошондуктан суу менен ойногонго болбойт деген дагы бир нерсени айтып кетким келди да. Сууда ошо одуну тентектик кылып, сууда сүзүп жүргөндөрдүн кээ бирде мындай болот го, балдар ойноп сууда сүзүп жүргөндөрдүн же болбосо мынтип кээ бирлер атайлап коркуп, мындай абайлап эме кылып аткандардын аркасынан барып, суунун асты менен сүзүп барып бутунан кармап деген сыяктуу чөктүрүп же болбосо кээде мындай болот экен. Чөгүп атам деп калп эле өзү тиги калп эле жардамга чакырып, калп эле ушундай кылып, ушундай жоруктарды кылбаш керек экен да. Мүмкүн болушунча балдарга эскерткен жакшы. Башкаларды дагы эме кылып не кереги бар, башкаларды дагы бир паникага түшүрүп, өзүң дагы чөгүп атам дей берсе, анан кийин чындап чөгүп аткан болсо ал тамашалап атат деп деле барбай коюшу мүмкүн да, туурабы? Ооба да. Анан кийин жана бутунан кармаган деген мага аябай жакпаган нерсе ушул да. Балдар болуп, ошо кичинекей балдарыбыз, туугандарыбыздын балдары болуп барганда, мен негизи эле сууга түшүү баягы тиземен өтүрөп, баягы тиземен өйдөрөк эле келген жерде басып жүрө берем да негизи өзү. Анан ошондо дагы кичинекей балдар, ушу кайнагаларымдын балдары аябай ойнок болот го, балдар суунун асты менен сүзүп келишип, буттан кармап ушинткенде аябай бир жаман сезимде болом. Андай кылбагыла десем да ойношуп ушинтишет го балдар. Ошондойду чоң киши го макул түшүнүшү мүмкүн. Бири-бирин ошентип ойношот го балдар. Бири-бирин буттан кармап же болбосо бири-бирин чөктүрүп дегендей. Ошондой нерселерди кылбаганга үйрөтүш керек экен балдарды. Кээ бир адамдардын психикасы өтө назик го. Катуу чочуп эле ошондон жабыркап калышы мүмкүн, кичинекей балдарды суунун жанында жалгыз калтырууга болбойт дедик. Болбогон эле жерден, тайыз жерден чөгүп калышы мүмкүн дедик. Анан жана кеме, катер, кайык сыяктуу нерселердин жанына сүзүп барбау керек экен. Айрыкча ошол кемелердин катер катуу кетип бараткандын жанында эмнелер болот? Толкун болот, катуу айлампалар болот. Жиреп кеткен толкун болот. Толкун келип катуу уруп адамды көмөлөнтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан же болбосо ошо айлампа тартып кетиши мүмкүн, жанагы винт жака, Ооба, бул айлампа дагы өтө коркунучтуу нерсе. Анан кээде бир жолу ушундай окуя болду, катталды. Сууга баягы сууга өзүбүз эле түшөбүз, чөкпөйбүз биз деп аткан кыздар, 3 кыз курбулар мындай барбаш керек болгон жерге барып алышат дагы, чөгө башташат. Анан аларды сууга мыкты сүзгөндү билген бир бала куткарганы барган экен. Бирок ал бала дудук экен да. Анан бирөөсүн алып чыгат, экинчисин алып чыгат. Сууга чөгүп аткан адам дагы баягы мындай өзүн куткарганы келген адамга жардам бере албайт, эч убакта. Жанына бирөө барды дегичекти, ал аны басып чөктүрөт. Өзүм эле иши кылса суудан өйдө чыксам болду деп башынан басат, колунан кармап ылдыйды көздөй басат. Иши кылса эле өзүмдүн башым суудан чыгып турса болду деген аракетти кылып,
аны чөктүрүп таштайт экен, тескерисинче жардамга келген адамдычы. Ошондуктан бирөөлөргө дагы бир мындай, бирөөлөрдүн жашоосуна да зыян келтирип калбагыдай болсо экен деген ойду айткым келип атат да. Себеби анан ошол 3 кызды куткарам деп үчөөнү тең куткарып, анан байкуш бала өзү каза болуп калды да. 3 кызды куткарды. А кыздар болсо, мисалы үчүн ошол кыздардын айынан бир күн өссө эле бир бала өлдү, мындайча айткандачы. Себеби алар барба деген жерге, жанагы тосмолордон ары өтүп кетип, ошол түшпөш керек болгон жерге барып түшүп атып, анан чөгүп атканын көргөн бала жардамга барган экен. Анан ал кыздарга чыкты, бирок эми тиги бала чөгүп атканга эч ким жардам бере албай калды да. Анан өзү алсырап калгандыктан 3 кыз менен эми сууда күрөшүш оңой эмес да. Алар мени чыгар деп эле колун сунуп туруп берген жок. Аларда ар бирөөсү сөзсүз тиги баланы кыйнады, басты, эптеп атып чыгарып, аягында өзүнүн алы кетип калгандыктан дал ошондой айлампадан сиз айткандай баланы тартып кетип, ал кайра чыгаргычакты бала өзү чыга албай калып, анан кийин алыстап кетип, анан аны таба албай канча күндөр ал изделип, анан баланын сөөгү бир нече күндөн кийин анан табылган жагдай дагы болгон да. Мындан бир нече жыл мурда ошо көлдөгү пансионаттардын Аселе, мен жакында эле окудум ошо интернеттен, бир кичинекей кыз чөгүп баратканда атасы барып куткарып калам деп, бирок кыз ошентип тыпырчылай бергендиктен атасын да чөктүрүп салып, ошондой окуяны уктум да. Анан негизи эгерде ошондой чөгүп баратканды көргөн болсоңор кантип жардам бериш керек? Ал адамдын артынан жардам бериш керек, же болбосо акырын чачынан сүйрөп чыгыш керек деген бир дагы адистер айтышат, ошондой деп. Кээ бирөөлөр баягы чөгүп аткан адам эс ооп, өзүн жоготуп баштаган маалда гана алып чыгыш керек деп айтышат экен. Болбосо жакын жолотууга эч мындай адам эс акылында турса, өзүн алып чыкканга мүмкүнчүлүк бербейт экен да. Ооба, же болбосо сен жанагындай кылып жоолукту берип коюп, же болбосо мени алып чыккандай бутун деп сунду да мага, аябай акылмандуулук кылды. Анан мен бутун кычап кармаганда эле анан мени тияктан башкалар алып чыгышты да. Так ошондой кылып бир ошондуктан ушинтип бир сактык эрежелерин колдонбосок өтө кейиштүү жагдай болуп калышы мүмкүн. Көп учурда мындай да суроо туулуп калат го, баланы эти ысып турганда сууга түшкөнгө болобу деп. Сууга түшкөнгө болот деп айтышат экен көптөрү, бирок адистер айтышат экен, баланы эти ысып турганда сууга түшкөнгө болбойт. Анткени баланын ошол учурда эмнеси башы ооруйт, муундары ооруп турган учур болот. Ошондо сууга салганда баланы организм дагы стресс алат экен дагы, болбойт экен да. Анан негизи эле сууга түшкөндө эртең мененки 10дон баштап 12ге чейин күн аябай жакшы тийип турган күн болот экен, пайдалуу күн. Ал эми 4кө чейинки күн тийген күн бул көптөгөн бизге жаман терс таасирин тийгизгендиктен рак ооруларды пайда кылат экен да. Ошон үчүн эртең менен 10дон 12ге чейин, анан 4төн кийин келип түшсө, ушул учур аябай ыңгайлуу учур экен сууга түшкөнгө. Ошол эртең мененки 10дон 4кө чейинки убакытта күн дагы аябай ачуу тиет го. 10дон 12ге чейин болот, анан 4төн кийин. Анан 12ден 2лерде, 1-2лерде аябай. Тигил аралыкта күнгө күйүп калуу мүмкүнчүлүгү да өтө зор. Баягы ошондон да эт ысып, температурасы көтөрүлүп кыйналышат го. Күндүз барып ысыкка отуруп алып, солнечный удар деп коет эмеспи? Ошондойго туш болгон балдар абдан кыйналат. Андан кусушу да мүмкүн, ич өтүшү да мүмкүн, күн өтүп кетип ар кандай чагымсыз жагдайлар болот да. Ошондуктан бирок балдар эч нерсеге карабай кетет го кээдечи. Ушуна алар көл дегенди укканда эле, сиз жогоруда айткандай, баралычы күн бүгүн ачык экен деп эле кандай маал болбосун чуркашат. Ошондуктан эмнелерди кылыш керек, канчадан канчага чейин түшүш керек, ушул жогоруда биз белгилеген нерселердин баарысын кандай кылса болот, кандай кылса болбойт. Керек болсо эми азыр интернеттен көп нерсени издеп табууга болот го. Эмнелерди жеш керек, эмнелерди жебеш керек, Ошол суунун ичинде чындап эле сиз айткандай тоюп алып түшкөндө, жосо ачка боюнча түшкөндө эмне болот, ошолордун баарын алдын алган өтө маанилүү. Себеби бул жайдыгы эс алуу мезгили бир кырсыктардын мезгили болуп калбаса экен деген ойду айткым келип атат да. Эс алуу бизге тескерисинче кайгы алып келип калбаса экен деген ойду айткым келип атат. Чоң рахмат силерге, эмгегиңер чоң таасир берет деген билдирүүсүн калтырыптыр 573 номери менен бүткөн абоненттен келген билдирүүдө. Быйтыкчасы менен кошо сизге да чоң рахмат. Максатыбыз ар бир бала эми бул жарык дүйнөгө келгенден кийин, ата энесинин кубанычы болуп келгенден кийин ар кандай кырсыктан сырткары болсо экен дегибиз келет. Үй бүлө толук болсо экен деген тилекти айткыбыз келет. Бала ар бирибизге эле өтө баалуу, ар бир эле эне, ар бир эле ата баласын эми көзүнүн карегиндей сактагысы келет.
анан бир ушундай билинер билинбес болор, мындайча айтканда болор болбос нерселердин айынан балдарыбызды кырсыктын колуна салып берип койбойлу деген ойду айткым келип атат. Сактансаң сактаармын дейт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды, ардактуу угармандар. Сиздер менен коштошобуз. Жогорудагы айтылган каалоо тилектерди, сунуштарды эске алсаңыздар деп дагы бир жолу айтайын. Эс алуу учурларын бир бүтүндөй үй бүлө эстеп кала турган, жакшы жагынан эстеп кала турган күндөр болсун дейли, жайкы эс алуубуз абдан жакшы өтсүн дейли. Кайда барсаңыздар дагы, кандай сууга түшсөңүздөр дагы, кубаныч менен барып, толук кайткыла деген каалоону айткым келет. Эч бир үй бүлө жоготууга учурабасын. Эмесе сиздер менен коштошобуз. Сактансаң сактаармын деген сөздүн калети жок экенин дагы бир жолу баса белгилей кетким келет. Сууда коопсуз болуунун эң зарыл шарты абайлоо экенин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Эч убакта кайдыгерликке, шалаакылыкка эч нерсе болбойт, Кудай сактасын дегенге барбайлы. Бирок Кудайым чындап эле сактасын ар бир баланы. Ошентсе дагы бизден абайлоо талап кылынат экен. Ардактуу угармандар, сиздер менен коштошобуз. Эмки уктурууда кездешкенче сак саламатта болуңуздар. Бүгүн сиздер үчүн кызматты мен, журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова экөөбүз кылдык сиздерге. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылды. Кырсыктан сырткары бололу, жайкы эс алуулар көңүлдүү өтсүн. Балдарыбыз көз алдыбызда бактылуу, дени сак, аман эсен чоңоюшсун. Ар дайым бар болуңуздар. Эмки уктуруудан үн алышканча саламатта калыңыздар. Бала чырдың